Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, өзгөчө Тескалар жамаатыны көргөн көрмандар, катталуучулар, сак саламатсыздарбы? Биз бүгүн Тескалар жамааты, анын катарында Тескалар компаниясынын жетекчиси Атакул Жалилов менен иш сапар менен Жалал Абадка келдик. Азыр белгилүү строй парктын бет маңдайындагы келечек даам татуу жайына, кафесине келдик. Алдыңкы түрмөктө мен Атакул Жалилов агабызды кепке тартайын. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Кандайсыздар? Чартабай келип алдыңызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу Тескалардын көрүүчүлөр. Кандайсыздар? Денсаулык жакшыбы? Тынч, Кудайга шүгүр, өзүңүз? Бүгүн Жалал Абадка келип калдык. Айтып атсаңыз керек, а? Айттым аны дагы. Бүгүн эртең менен Жалал Абадка оштон чыгып Жалал Абадка келип калдык азыр. Негизи Жалал Абадка келгенде кайсы жерден тамактаныш керек экендигин сиздер мында ойлонуп калсаңыздар керек да, туугандар, туура? Аны албетте Жалал Абадка келгенде, бар бужак менен киребиз дагы, анан строй парк деген баягы курулуш материалдар гипермаркети бар эмес, баягы лотереялар өтүп жүргөн жерчи. Ошол жерге келип, анан ошонун жанында келечек деген кафеге кирип тамактанабыз. Тамактар аябай жакшы. Азыр кирип менюсенүүларын тартып көрсөтөм. Анан мына строй паркты көрүп турасыздарбы? Ушундай строй парктай гипермаркет башка шаарларда дагы болсо экен дейм да. Аябай заманбап ачылган. Издегенин баарын табасың. Анан үстүнкү этажында жаш балдарды ойното турган баягы оюн зоок борбору ачылган. Пока ачылып атканда, жасалып атканда, курулуп атканда мен кирип көргөн элем. Ачылышта келе албай калдым. Азыр элдер бала чакасын алып келип ушул жерде мазза кылып аткан имиш. Бир кирип убакыт болсо көрөбүз, болбосо акылыңызда сиз өзүңүз кирип көрсөтүп коюңуз. Албетте. Мен өзүм кирип чыкканга аракет кылам. Сизге мындай протоколдук тапшырма болсун. Бол, жүрүңүз. Жүрүңүз. Абедке келдик, туугандар. Абедке келдик. Ушул жерге кирип абед кылабыз постоянно. Келечек кафеси шаардын көп ишканаларынан келет бул жергечи. Көп ишканаларынан келип, жерге машина койгонго место табылбай калат. Кээде сыртка машина коюшка туура келет. Постоянно ушул жерге машинабыз коебуз, анан кирип тамактанабыз. Могул жакта сонун самса пышат, самса. Могу жерде тандыр турат. Тартып койсоңуз да болот. Манеке. Тандырда дейтиге самса пышат туугандар. Анан бул жагында мына дааратканасы бар. Бул жакка да кабиналарды кошумча куруп атыптыр. Анан жайды күнү келсеңиздер, үстүнөн тамчылап суулар агып турат, салкын болот, отурасыздар ошо. Анан могул жерде суусундуктар, анан апча сонун балмуздактар болот, балмуздактар. Кана жүрүңүзчү. Биринчи жолу келип атабыз биз. Сизге биринчи жолу келип атасыз. Мен көп келип жүрөм. Жалал Абадка келген сайын ушул жерге келем. Анан шашлык номер 1 деген бар. Мелкомбинат жактачы. Ошол жака барам кээде. А так көбүнчө бияка келем. Ушул жерден тамактанам. Сиз бияка келсеңиз, могу жакта Албаек деп турат да. Келиңиз. Могу көрсөтүп коечу. Умрага барганда жейбиз, ошого окшош да. Могу Албаек деп турат, көрдүңүздөр. Муну жесеңиздер, туугандар, вообще таңдайыңыздарда калат. Таңдайыңыздарда калат. Албаекти кайра издеп каласыздар. Негизи эле Албаек деген өзү эмнени түшүндүрөт? Албаек деген бизде баягы KFC бар го, ушу KFC сыяктуу эле өзүнчө лицензиясы бар, только Сауд Арабиясында болот. Бул жакка кандай келип калды мен билбейм. Кыскасы аябай сонун тамак бул. Жеп көрүш керек. Келе бересиздер ушул жерге. Жүрүңүз. Негизи Албаек ушул жерде бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Өткүр мырза. Жакшыбы? Денсаулык, бала чака. Иштер жакшыбы? Агалардан жолчупайбы? Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Менин кесиптештерим, регион телеканалынын башкы директору, чыгаан журналист, патриот Өткүрбек Рахманов. Иштер жакшыбы? Келе жаткан 8 декабрь телевидение кызматкерлеринин күнү менен сизди, жамаатыңызды куттуктайм. Майрамды жакшы тосол, а? Болду, рахмат. Иштерде ийгилик. Болду, рахмат. Кирип көрсөтөлү, а? Кесиптештер да ушул жерге келип тамактанат, тууган. Демек тамагы зор экен. Тамак зор да бу жеринчи. Акын Кирип көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Место барбы эми? Бар экен, жумшак местолорду кээде издеп калабыз, туугандар. Кай жерге отурабыз эми? Аябай шаарда мекеме ишканалардын өкүлдөрү, кызматкерлер бул жерге негизи көп келет. Киргенде эле сөрү тапчанды, анан жумшак диван, креслолорду издеп калабыз да. Бошторун карап отура беребиз бул жерде. Анан азыр мурда жок эле, ортого мындай 4 адам, 6 адам отура турган стулдарды дагы коюп, жакшы шарт түзүптүр. Киргенде сол жакта андай кол жууа турган жайы бар. Терминал бар, единица салганга, кыздар тейлет, жылуу жумшак баары сонун. Biz az qayerga o'tiramiz.
Анан мына жакта баягы эмелери да бар, аны да көрсөтүп коеюнчу, жүрүңүз. Биротоло көрсөтүп коелу, анан отуруп тамактаналы. Кандайсыздар, эжелер, кыздар, ден соолуктар жакшыбы? Ысыздарбы? Келип калдык кайра. Бул жакта дагы туугандар. Бул жакта дагы орундуктар кене. Көрүп турасыздар? Бул жакта өзгөчө болуп калыптыр же. Местаны карап тандап отура бересиздер. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Мына жакта кабиналар бар. Кааласаңыздар, аш заказ кылсаңыздар да болот бул жерге. Анча-мынча компания менен келип жакта отурсаңыздар болот. Кабиналарда номерлери менен VIP го бул кабиналар. Яғы VIP кабина, короче. Өз-өзүнчө компанияларга кирип, компаниялар менен отура бересиздер. Жакшы, бияғы эми кухня турган. Кухнядан тамакты алып чыгып, кыздар ташып жеткире берет. Негизи жакшы. Келечек кафеси мен сиздерге сунуштайт элем. Келген сайын ушул жерге келсеңиздер, ашы да жакшы, шорпосу да жакшы, маслабасы да жакшы, биштексиз да жакшы. Дагы кандай тамактар бар? Кыскасы, тамактар аябай көп. О, ака. Ким чакырып атат? Бияқта акаларым чакырып атат, келе бересиз. Салам алейкум. Ден соолуктар жакшыбы акалар? Кыздарым. Келейиз. Кандайсыздар акалар? Ден соолуктар жакшыбы? Акаларым келди деп атат. Кандайсыңар? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Шашлыгыңыз даамдуу болсун, ака. Рахмат. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Алыстан чакырып кирип калдыңыз. Жүзүңүздө нур бар экен, ака. Өзүңүздү тааныштырып коюңчу. Улан атым. Улан ака. Сиз кандайсыз? Кудай жакшы. Жасатасыз жакшы. Берге постоянно келип турасызбы? Постоянно келип турабыз. Тамактар жакшы. Микрофон сизде болсун, мен. Нол дейм. Кандайсың? Жакшы. Жородовскар, же кайсы бир ишкананын кызматкерлерисиздер? Биякта постоянно келип тамактанасыздар? Биз эми убактыбыз болгондо ушул жерге келип тамак жеп турабыз. Ушул жерге келип тамак жеп турабыз. Бул балдар дагы ошо Жалал шаардын балдары. Бул жерде тамак жигиттер, өзүнө жараша иштери бар. Өздөрүнө жараша тиричилиги бар. Өзүңүз билесиз. Анан бул жердин тамактары жакшы болгон үчүн ушул убакыт болгондо ушул жака келип тамактанабыз. Тамак кайсы жерде жакшы болсо, жол алысына карабайт экен элчи. Бара берет. Бар жака барып тамак. Ушундай кафени, адырга куруп койсо деле бара берет элчи. Көбүнчө бул жердин тамактарына Ака оси деп атасыз, мен бирөөнү алып жейин, обязательно, бирөө эмес. Бул сизге бисмиллахиррахманиррахим. Сизге келген тамак. Азыр заказ кылабыз. Шашлык көрдүңүзбү? Уйдун этинен экен, малдын этинен. Бизде малдар эми чындыгында кыргызстардын малды тоодон таза чөп жейт го. Таза чөп жеп, анан ошо тоодон келген малдардын эти дагы ширин болот экен да. Көбүнчө ошо мал жеген чөптөн зависит окшойт. Чөптөн зависит окшойт менин билишимче. Ушул чөптөн көп нерсе зависит этет экен да туугандар. Малдын этинин даамы чөпкө жараша болот экен туугандар. Биздин климатыбызга жараша болот экен. Чөйрөбүзгө жараша болот. Мен кече Турцияга барып келдим да. Турциядагы жеген эттин даамы биздикине таптакыр окшобойт. Туура айтасыз. Мен ошол биздики башкача да баары. Биздики Кыргызстанда эми биз тоолуу район 94% тоолуу район экенбиз го. Өзүңүз кече да биз да уктук, жаңылыктардан уктук. Биздин малдардын ошол таза тоюп жеп, таза баягы чөп жеп, жайлоодо таза чөп жеп келип, анан биздин ушул тамактарыбыз ошо ширин болот окшойт. Бул эми за границаларда өзүңүз билесиз, мамлекеттерди атабай эле коелу. Мамлекет сырт жактагы мамлекеттерде биздин боордош элдер келип калганда Кыргызстан тамактарына келип жеп көрүп айтышат да. Кыргызстан тамактарына жетпейт экен, күчтүү экен. Ал жактарда 1-2 жыл жүрүп калганда булардын ашказандары да ошол жактын жеңил тамагына көнүп калат окшойт. Эти дагы башкача дейт да, за границада. Анан биздин тамактарга келгенде ушундай күчтүү тамактар жешкенде кечинде бирок чейин укташа албай көк чай ичип отурушат да. Ысык ашып кетти. Ысык ашып кетти. Эмеге көбүнчө Москваларга, Россияларга, Москвада жүргөн мигрант элдер дагы, мигрант биздин боордош элдер ушул жакта достор ушул жактан Кыргызстандын этин чучуктарын, жылкынын чучугун ошол жака тартып жешет көбүнчө. Ошол жака алып барып турушат. Бизден бул жактан азыр
доступный болуп калды, машина ачтылар, көп кетет. Таксилер бар, каттап аткан спринтер, КамАЗдар бар. Ошолорду алып барышып жашап. Жалал Атта дагы кайсы кафелерге барып тамактанасыздар? Мисалы. Эми чөнтөгкө жараша болот экен чындыгында баардык нерсечи. Эми азыр бирдей эле болуп калды да, көп эле кафелер бар мисалы. Усуза круговойна чыгып каласыздар кээде. Мен кафелердин атын айтсам азыр реклама кылгандай болуп калбайын чындыгында. Жок, айта бериң, эмне? Жалал Атта Мисалы шашлык номер 1 дегенге мен постоянно барам баягы, Наполеон деген. Шашлык жейм да, аны өзүнчө көрсөтөбүз туугандар тез кабардан. Туура айтасыз. Эми бизде Жалал Атта Өзүңүз кафе иштетпейсизби? жок. Конкурент болбосо айта бериң ака. Жалал Атта өзүңүз билесиз. Тамак ашка меймандос эл келебиз да. Зор да, вообще зор да. Жалал Атта меймандос эл келет экенбиз. Бул тамак аштар да бир башкача. Кафелердин бирисинде айтсам, бириси эме болбосун, кафелердин баардыгы жакшы. Кафелердин баардыгы жакшы. Бизден Тимелионго аркадан кирип аткан кругойдон баштап, ошо ичинен чыгып, бул жактан баркудан чыгып кетесиз. Кафелердин баардыгы жакшы. Баардык жерге кирсеңиз, өзүнүн ар жердин өзүнүн вкусу бар да. Вкусу бар. Бирдемке кошуп койгондой эле кайра айланып келип, эртеси күнү келе бересиз ушул жергечи. Тамак жегенде. Уктуңуздар? Акын мырза, сурооңуз барбы? Менде суроо жок. Обед тездеш керек болуп атат. Тамактар обед тажып атат. Курсагым ачып кетти, согачап кетти. Курсагымчы. Бирнерсе заказ кылып жейли турганда, тиги жакта биз негизи обедти колдон келсе, обедти жакшы жеш керек да. Анан кечинде бир аз баягы азайтыш керек кечиндечи. Обедти жеп алып кечке чейин иштейбиз да. Кечке чейин иштейбиз, тиричилик. Кечинде организм эс алыш керек. Кечинде бир аз организм жеңилирээк жеп жатыш керек. Канча жаштасыз ака? Жашым жаш эле. Жаш эле. 22-23 жаштагыдай көрүнөсүз ака. Жашыңызды толук айтпаганыңызга карап. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. 4 бала. бар. Бир жеңем бар. Ооба, сөз. Жеңе дейсизби? Сизге жеңе, сиз деле мен курактуу, сиз өз негиз менден улуусуз, бирок сиз өзүңүз мага караганда жакшы көрүнөт экенсиз да. Элдер менен көп сүйлөшүп, баарлашып. Мен 18 эми чыктым. 18 эми чыктым, ошон үчүн ака деп атам да. Сиз 22 болсоңуз, мен 18 депмин да. Болду. 4 жаш айырмабыз бар экен. 4 жаш айырмабыз бар. Ишиңизге ийгилик. Жакшы сүйлөп бердиңиз а. Сизге да рахмат чоң. Келип туруңуздар. Кудай кааласа. Келип туруңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сизге да рахмат. Сиздин да передачаларыңызды ар дайым көрөбүз. Тез кабарды көрүп турабыз. Тез кабарды ар дайым көрөбүз. Мен сиздин мал базардагы баягы көбүнчө малдарды реклама кылып каласыз го. Ошолоруңузду көрүп, сизге баягы YouTube каналыңызга биз подписанныйбыз да. Сиздин баягы рекламалагандарыңызды көрүп, кайсы мал базарда кандай мал канча сомдук экенин да биз ошо YouTube каналыңыздан көрө алабыз чындыгындачы. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Ар дайым эл менен баарлашып жүрөбүз. Биз азыр бул чыгарылышты Эл Кабар деген каналыбыздан берип атабыз. Эми YouTubeга кирип туруп Эл Кабар деп жазсаңыз, Эл Кабар деп жазсаңыз, Эл Кабар деген канал чыгат. Ошол каналга катталып, видеону ошол жактан көрөсүз. Эл Кабар. Ооба. Өзүңүз да жазылып коюңуз, досторуңуз да жазылып койсун, жеңем да жазылып койсун. Лайк бастырайлы. Я лайктам. Булчитип бастыр. Боптур. О. Ага. Так. Жүрүңүз эми обед кылалы. Обед кылалы. Сагашты. Эди баары бул жерде отурат да. Тапчаңга отурат окшойбуз биз. Ол жерге отуралы, ушул жерге отуруп тамакталалы азыр. Меню карайлы, менюге заказ берели. Ушул жерде сизге суроо берейин мен. Кандай болот? Көкөм чечилүү. Айда чүйделер көп негизи. Атак мекен. Бул негизинде бир жаңы бир ишти баштап атасыз. Жанагы тез кабар дегендейчи. Ушул боюнча бир маалымат бере кетсеңиз, микрофонду жакыныраак алып дегендейчи. Буюрса бул дагында чоңоёбу, жаңы багыттарга, жаңы жолдорго дегендей. Негизи жаңы иш деп деле туура айттыңыз. Жаңы иш эмес. Тез кабар тур. Жакында умрага сапар алабыз. Чет өлкөлөргө көбүнчө сапарга көп чыгабыз. Анан умрага дагы ушул бир жылда бир өзүбүздүн топ менен барганга аракет кылабыз. Ажы башчылар менен Кербен тур компаниясы менен чогуу быйыл сапарга аттанабыз, зыяратка барабыз. Кичи ажылыкка ал умра. 2022 жылдын 3-январь күнү Кудай буйрса жолго чыгабыз. Азыр биздин тайпага адамдар топтолуп атат.
Умрага баруунун бир адамга болгон баасы $1300. Анын ичине виза, туда-обратно билеттер, автобустар, гостиница, ушул нерселер кирет. Тамак аш сыртында болот. Эми $1300 компания менен сүйлөшүп келишим кылсаңыздар, сиздерди алып барып келет тамак ашы сыртында. Андан сырткары эми нары бери кеңири басканга, ошол тамак ашка төлөгөнгө, суупу ичкенге, кайтканда белек печкеге алганга бир канча десем, минимум $500 салып алсаңыздар жетет. Анан өтө эконом кылам, эч нерсе албай эле жөн эле барып келем дегендер $300 деле жеткирсе болот негизи. Чөнтөккө запас катары салып алып. Запас катары. Анда сиздин номериңизди экранга кантып койсок болот экен да бул. Экранга калтырып койсо болот. Биздин группа Сиз өзүңүз жетектеп барасызбы? Кандай болот? Мен өзүм жана тажрыйбалуу ажырашчылар бар. Биз чогуу барабыз, чогуу келебиз. Кызматта болобуз, кызматыңыздарда болобуз. Тез кабардын видеолорунда кенен ушу зыяраттарды көрө аласыздар, атайын серия кылып чыгарабыз. Кыскасы биз менен чогуу болосуздар. Эгер Жалал Абадка келе турган болсоңуздар, ушул жерге келип тамактанасыздар. Жалал Абад шаарында болсоңуздар же Жалал Абад шаарына жакын жерде жашасаңыздар, анда строй материал керек болсо, строй паркка келиңиздер. Кондиционер бар. Баасы деле өтө кымбат эмес. Мындай салыштырмалуу жакшы, комфортный стоянкасы бар. Эми жакшы жерди мен сиздерге сунуштайм. Келе бересиздер туугандар. Азыр официанткалар кээде адам көптүктөн жетишпей да калат экен. Келгилечи. Анда тамак заказ берели. Тамак заказ берели. Андан кийин бөлүп кылып Кудай буйрса канча күн болобуз Жалал Абадта? Бүгүн эртең болобуз. 2 күн каласа. Эртең буйрса анда машина базардан барат экенбиз. Эртең машина базарда болобуз. Анан кечинде Байыл Баняда жолугушайлы туугандар, кандай дейсиздер? Баняга баралам да. Кечинде Баняда жолугушабыз да. Эгерде эртең сизге Тез кабарга деги эле Эл кабарга Тез кабар компаниясына унаасын сатууну каалагандар болсо байланыста болобу? Кызматтабыз. Болду туугандар. Номерди көрдүңүздөр экрандагы, чала бересиздер. Буйрса экрандагы Тез кабар каналынын жетекчиси Атакул Жалылов менен эртең Жалал Абадтын Унаа базарында жолугушабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр кыздар келсин, тамакты заказ кылайлы, анан жейли. Шашлыкты ооз тийип көрдүк да, уже көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр, тамактын кандай экендигин сиздер экрандан билдиңиздер. Демек келиңиздер туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Акылбек мырза, менин сөзүм бүттү. Мен да жыйынтыгам туугандар. Жалал Абадтабыз 2 күн. 2 күн бою Жалал Абадта болобуз. Буйрса мына сиздер экрандан көрүп турган строй парктагы өзүнчө бир чыгарылыш кылып сиздерге тартуулаганга аракет кылабыз. Андан ары албетте кечиндеси Баняда, Байыл Баняда сиздер менен жолугушабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Андыктан Тез кабар News, Эл кабар, Чабарман күнжелеси каналдарыны дайыма күзөтүп көрүп туруңуздар.